Бардыңыздарга салам, урматтуу каналдын катталуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Мен бүгүнкү видеомдо үй шартында жөтөлгө каршы рецептти көрсөтөм. Өткөндөгү видеолордун биринде дагы көрсөткөм, алоэ менен жөтөлдү айыктыруунун ыкмасын көрсөткөм. Үй шартында жөтөлдү айыктыруунун 4 жолу бар, 4 ыкмасы бар. Азыр мен сиздерге экинчи ыкмасын көрсөтөм. Мына сиздер көрүп турасыздар, нак сүттү бышырып алдым, 150 граммдык идишке куюп алдым. Эми мына ак майдан салам. Майдын тазалыгы чоң мааниге ээ, крестьянский деген май бул, нукура май. 1 кашык салам. Bir kaşık salam. Baldan 1 kaşık salam. 1 çay kaşık. Baldağı taza boluş gerek. Taza bal boluş gerek. Minekey. Aralaştıram. %5 йодтон bir тамчым, 1-2 тамчы кошуп алам. Эскерте кетүүчү нерсе, йод жакпагандагы организм болот. Йодко аллергиясы барлар йодду кошпой дагы койсо болот. Эми соданы кошуп алам. Мына бир аз гана бычактын учунда гана кошуп алам. Эми жумуртканын сарысын кошом. Белокту коштун кереги жок, агын сарысын кошуп алдым. Жумуртканын сарысынын ордуна 1 таблетка стрептоцит дагы кошуп алсаңыздар болот. Эми аралаштырабыз. Бул аралаштырабыз. Балдарга йодду кошпой туруп берсек болот. Балдар жөтөлсө йодду кошпой берсек дагы болот. Үй шартында жасалгандарны бир күндө 1 мал ичүү керек. Bir күндө 1 мал 3 күн ичүү керек. Жөтөлдү бат айыктырат. Эгер жөтөлдөн жабыркасаңыздар, сөзсүз ушуну жасап ичсеңиздер болот. Балдарга дагы берсеңиздер болот. Кайталап айтам, балдарга йод кошуунун кереги жок. Жумуртканын сарысынын ордуна стрептоцит 1 таблетка кошуп берсеңиздер болот. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Видео жакса жазылып кетиңиздер, лайк басыңыздар.